Төашууда жүк ташуучу унаа оодарылып, бир нече авто кырсыктады. 29 октябрда Төашуудан өтүүчү Бишкек-Ош жолунда ири жол кырсыгы болду. Алдын ала маалыматтарга караганда тайгак жолдон улам айдоочулардын бири ролду башкара албай бир нече унаа жол четине чыгып кеткен. Жүк ташуучу унаа болсо оодарылып калган. Кырсык болгон жерде жабыркагандар бар экени айтылууда. Окуянын себептери учурда такталууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Манаш шаарында авто ийин баштык жасаган той кортеждери айып короо жайына токтотулду. Бул тууралуу бүгүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалым болгондой, буга чейин социалдык тармактарда Манаш шаарында той кортеждери авто ийин баштык жасагандыгы боюнча видео тараган. Бул факты боюнча Манаш шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп, ийин баштык жасаган Hyundai, Toyota Land Cruiser жана BMW үлгүсүндөгү унаалардын айдоочуларын аныкташкан. Жалпы 45 000 сом өлчөмүндө айып салуу менен унаалар айып короо жайына токтотулат. Эми бул айдоочулар кайрадан авто ийин баштык жасаса, 6 ай мөөнөткө чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат деп айтылат маалыматта. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Жүргүнчү ташып бара жатып, улак көргөн айдоочу жумуштан кетти. Манаш шаарында жүргүнчү ташып бара жатып, уюлдук телефондон улак тартыш көргөн айдоочу 2 айга жумуштан четтетилди. Мындай маалыматты Манаш шаардык жүргүнчүлөрдү ташуучу автобазанын жетекчиси Автандил Максутов ырастады. Буга чейин социалдык тармактарда калаанын ичинде каттаган номер 9-автобустун айдоочусу ролду башкарып бара жатып, өзүнүн уюлдук телефонунан улак оюунун көрүп бараткан видео тарап, ошол эле айдоочу көп узабай жол кырсыгына кабылганы маалым болгон. Окуя
окуя 28 октябрда орун алган. Чындыгында биздин айдоочу автобусту айдап бара жатып видео көргөн. Айрым социалдык тармактын колдонуучуларынын телефонго алаксып жол кырсык болгон деген маалыматы чындыкка дал келбейт. Себеби видео саат 8:45 тартылган. Айдоочу аны видеого тартып жатканын баамдап, ошол эле замат телефонду өчүрүп кыймылды уланткан. Арадан 20-25 мүнөт өткөндөн кийин ал Байзаков проспектисинде жүргүнчүлөрдү түшүрүп кетип бара жатканда автобустун артынан уна келип сүзүп алган. Арттан келип сүзгөн айдоочу күнөөсүн мойнуна алып, чыгымды төлөп бермек болгон. Учурда автобус гаражга токтотулду. Ал эми айдоочу телефондон видео көрүп, уна башкарган үчүн 2 айга чейин убактылуу жумуштан четтетилди, деди Автандил Максутов. Бишкекте жамгырдан кийин кечки тыгын пайда болду. 29 октябрдын кечинде Бишкектин көчөлөрүндө катуу тыгындар байкалууда. ЭККИС жана Авазий онлайн кызматтарынын маалыматы боюнча трафиктин деңгээли 9-дан 10 балга жетти. Өзгөчө Чүй жана Жибек жолу проспектилеринде, Абдурахманов жана Хумбаев көчөлөрүндө, ошондой эле түштүк магистралда жол кыймылы кыйындады. Айрым аймактарда унаалардын агымы дээрлик жылбайт. Ошонун үстү жагы могул туннелден чыккандан кийин ош тарапкачы жесткий муз экен. Ал жактан араң эле түштүк. Машиналар бокон берем деп. Азыр дагы жестко тайып атат. Фуралар турат маякта. Жол прям музда. Торуз берсең айланасың да. Кадимгидей. Фура тыгылып калыптыр. Не было сөз салыш керек да өзүнө. 2025-жыл 29 октябрь. Өтмөк ашуусунун суу салмак тарабы. Жол туман, кар жаап атат. Сүрбөй эле келатат, неге сүрбөй атат да? Öyle durumda sürüyor var mı? Hayırlı. Açın.